Чоң казат боюнча дагы кандай ой пикирдесиң? Эми чоң казат, мен өзү чоң казатты колдоочусумун. Сыймык Жапыкеев, Максат Мамыткановду мен аябай жакшы тааныйм. Анан дагы бир нерсе, Канат байкебиз Хасанов кетти дегенде мен сүйүндүм. Эмне дегенде мен ал кишини жаман көргөндүктөн эмес, мен ага мындай, мен билчүмүн, ал киши саясатчы эмес, ал киши ал юрист киши, анын иши эмес да бул чоң казат. Анан ушундай. Бирок Сыймык Жапыкеев менен Максат Мамыткановдун мен как өзүм военный катары аларды мындай симпатия менен карайм да. Эмне дегенде бул эрдик чындыгында ушундай бир жалпы айтып чыгыш элдин астыначы, бул чоң эрдик десек болот. Анан көп айтып атат, бул эмоционально сүйлөйт экен, анан туура эмес сүйлөп койду. Сөз жаңылбаган жаак жок, мүдүрүлбөгөн туяк жок дейт кыргызда. Ар ким өзү ушундай болуп такшалат, менин оюмча. Сыймык Жапыкеевдин жана Атылхан Мадумаров боюнча да сүйлөгөндөрү дагы баягы элкер Атылхан Мадумаровдун жактоочулары туура эмес кабыл алып жатат да. Ал жер мен деле кошулбайм. Мен Атылхан Кимсанбаевичтин жанында мындай 2-3 ай болсо дагы жүрүп сабак алып калганмын. Ал кишинин кичине болсо да тарбиясын көргөм. Мен ал кишинин мындай принципиалдуулук, анан мындай туруктуулук жагын аябай сыйлайм да. Бул азыркы саясатчылардан мындай аябай айырмачылыгы ошол. Анан тиги Сыймык Жапыкеев каркыра тууралуу айткан же эмоционально айткан тууралуу мен аны түшүнүп турам. Эмне дегенде Сыймык Жапыкеевди былтыры Атылхан Кимсанбаевичке мен тааныштыргам. Барып атайын суранып, жазылып кирип тааныштырганмын. Анан ошол жерде пикир келишпестик, жанагындай не деп коет, бири-бирине жылдызы келишпей калды деп койсо болот да. Экөө тең аябай амбициозный адамдар, аябай мындай өзүнүн эгосы бар, я дегени бар да. Анча-мынча бирөөсү ийкемдүү болсо жакшы болмок, менин оюмча. Же аксакал катары Атылхан Кимсанбаевич түшүнүп койсо болот, жаш жигит менен жолугуп, мындай сүйлөшүп койсо болмок. Экинчиден, Сыймык абабыз деле эми чоң эле аксакалды мындай андай кичине туура эмес болуп калды го дейм. Бирок менин каалоом же дагы эле бир үмүтүм тил табышат. Сыймык дагы тез жазылат, Атылхан Кимсанбаевич дагы түшүнөт кийинчи, кечиримдүү. Ошол экөөнү кайра жараштырып койгонго мен мындай айтканда балким ошого дагы аракет кылам деген үмүттөмүн.